беретканы чечпей жүрөм, поясканы эмнеге чечпей жүрөм, анткени жакында кырсыкка кабыл алынгам. Аябай мындай случайно эле болуп кетти, резко. Мен биринчи интервьюңузду көрсөм, сиз такалып сүйлөйсүз. Азыр кыйла эле жакшы сүйлөп калыпсыз. Өзүм да чын ойлодум да, эмне үчүн мен кыргыз болуп кыргызча билбейм депчи. 2025-жылы кыргызча ойлогонду үйрөндүм, кыргызча сүйлөгөндү үйрөндүм, ырдаганда без акцент ырдаганды үйрөндүм. Мектепти аяктап, Россияга кантип барып калганыңыз мага кызык болуп атат. 3 университетке тапшырдым. Красноярск, Томск. Красноярскта дагы бир 2 направление болчу. 3 жакка өттүм на бюджет. Орусияда эле калып, ушул жерде өзүм тапсам кандай болот, творчество жагынан? Мен наоборот мындай ойлор менен келдим да Кыргызстанга. Мен эч качан Кыргызстандан кетпейм. 13 жашыман баштап күнүгө ырдайм да. 1 саат болобу же 2 саат болобу аябай обязательно ырдайм. 12 жыл бою ушинтип келе атсам, кантип тыштай албайм. Демек жараткан мээнетти баалабай койбойт. Туура.